Assalamu alaikum. Мен атым Улан, кесим боюнча дарыгермин. Байкап турганыңыздардай, бүгүн сиздерге жалкоолук деген темада сүйлөп бермекчимин. Негизи ар күнү видео материал чыгарыш үчүн көп даярданганы мүмкүнчүлүк болбой калат. Бирок ушул темага көбүрөөк даярдандым. Андыктан сиздерге пайдалуу болоруна эч кандай шегим жок. Андыктан акырына чейин угуп коюңуздар. Буюрса, угуп бүткөндөн кийин жашооңуздурду кичинекей болсо дагы өзгөрүү пайда болот жана биринчи кадамды таштап кандайдыр бир өзгөрүүнү киргизесиздер деп ойлойм. Жалкоолукту синоним катары аракетсиздик деп койсок болот. Эгерде жалкоолонбогонуңузда азыр жашооңуз кандай болмок? Негизи азыркы абалыңыз деле жаман эмес, бирок буга караганда аракеттүүрөөк же жалкоо эмесирээк болгонуңузда кандай болмок? Мисалы, капчыгыңызда эң кеминде 5-6 миң акча турмак. Күндөлүк каражаттарга эле деп жеке унааңыз өзүңүзгө жаккан болмок. Балким шаардын баягы элитный дом деп коет, ошондой үйлөрдүн бирөөсүндө батириңиз болмок. Төлөп бүткөн батириңиз болмок. Иште дагы сиз эмес, сизге муктаждар көбүрөөк болмок. Айта берсе уланып кете берет, көп нерсени айтса болот, жетишкендиктер тууралуу. Бул бир учу гана. Балким азыркы абалыңыз ушундай эле, бирок буга караганда дагы сиз көбүрөөк нерсеге жетмексиз, эгерде жалкоо болбогонуңузда. Эми бизди жалкоолонууга алып келген себептерге токтоло кетейин. Себебин билбей туруп, ооруну айыктыруу кыйын болгон сыяктуу эле, жалкоолонуунун дагы себебин аныктап алгандан кийин аны жоюш оңой болот. Демек, мисалы, тааныштар менен баарлашуу. Балким бул баарлашуулардын бизге эч кандай кереги жоктур. Эч кур дегенде аларды азайтсак болмок. Социалдык тармактар, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube жана башка. Ушуларга коротулган убакыттын көпчүлүгү биздин өмүрүбүздү алуу менен гана чектелип, ал эми жашообузга болсо кандайдыр бир пайдасы бар экенине күмөнүм бар. Андыктан ушул нерселерге киргенде дагы кандайдыр бир максат менен кирсек, сизге пайдасы тие турган. Телевизор кереги жок, телепередачалар, сериалдар, түрк сериалдары болобу, корейс сериалдары болобу, азыркы учурда өзбек туугандарыбыз дагы көптөгөн сериалдар чыгарып атышат. Ошолордун дагы бизге кандайдыр бир пайдасы бар экенине күмөнүм бар. Ушул сыяктуу өтө көп нерселер биздин убактыбызды алат, демек өмүрүбүздү алат. Бирок бизге кандайдыр бир пайда алып келбейт. Материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы пайда алып келбейт. Убактыбыз кеткени калат. Бирок бул майда барат себептер чыныгы себеп болуп эсептелинбейт жалкоолонууга. Жалкоолонууга алып келген негизги себеп менин көз карашымда кандайдыр бир максатыбыздын, чоң бир максатыбыздын жашоодогу, эрте менен бизди ойготууга себеп болгон, эртеден кечке талыкпай эмгектенүүгө себеп болгон, аракеттерге алып бара турган максатыбыздын жоктугу бизди ушундай азгырууларга барууга себепчи болуп турат. Андыктан алдыңызга чоң бир максатты коюп алыңыз. Албетте, мусулман катары ар бирибиздин максатыбыз Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетүү. Ал үчүн ар бирибиз күн сайын ал тыюу салган нерселерден чектелип, буйруган нерселерине барып аракет кылабыз. Бирок муну менен гана чектелиштин кереги жок. Алдыда жетише турган чоң бир натыйжаларыбыз дагы болуш керек.
ал нерсе дагы албетте ошол Аллах тааланын ыраазычылыгына жете турган себеп болгону жакшы. Бирок ушул дүйнө үчүн дагы, жакындарыбыз үчүн дагы өзүбүздүн аракетибизге себеп боло турган бир максат болгону жакшы деп ойлойм. Балким бир китеп жазып атасыз, адамдарга пайдасы тие турган. Балким бир чоң бак тигеттерсиз. Ушундай бир максатыңыз болсо, аракетиңиз болот деп ойлойм. Эми бизди артка тарта турган дагы бир тоскоолдук бул өзүбүздү башка адамдарга салыштыруу. Бизден күчтүү болгон адамдарга салыштыруу, материалдык, моралдык жактан бизден өдөдө турган адамдарга салыштыруу. Бул нерсеге чек коюш керек. Анын ордуна бүгүнкү күнүбүз менен кечээки күнүбүздү, бүгүнкү күнүбүз менен эртеңки күнүбүздү, бүгүнкү күнүбүз менен бир жума мурдагы күндөрүбүздү салыштырган жакшы. Кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Негизи адам өзүн өзү ар дайым текшерип, көзөмөлдөп туруш керек. Ошондо өзүнө өзү суроолорду бериш керек. Эмнеге бул ишти жасап атам, эмнеге бул ишти жасабай атам деген сыяктуу көптөгөн суроолорду өзүбүзгө берип жашай турган болсок, жакшы өзгөрүүлөр болбой койбойт. Анан дагы пландуу өмүр сүрүш керек. Мисалы, бир айда жетише турган натыйжаңыз, мисалы, бир жылдын ичинде жетише турган максатыңыз бар болсо, ошол максатты майда бөлүктөргө бөлүп, аларды мисалы бир жумада жетише турган натыйжа болуш керек, бир айда жетише турган натыйжалар болуш керек жана аларды контролдоп, көзөмөлдөп турушуңуз керек болот. Ошондо аткарылбай турган, орундалбай турган максат кыялга албай калат. Анан дагы кайсы иш менен алектенбеңиз, ошол иште өзгөрүү болуш керек, өсүү болуш керек. Мисалы, сиз 10 жылдан бери ашпоздук кылып жүрөсүз дейли. Ар күнү бир тамакты жасайсыз. Эми эмнеге бул тамакты мындан 10 эсе даамдуу кылсам болбойт деген суроону берип көрүшүңүз керек өзүңүзгө. Жана эксперимент кылып көрүш керек. Аны кантип мындан жакшыраак кылса болорун изилдеп, ушинтип өзгөртүүлөрдү киргизип турушуңуз керек өзүңүздүн ишиңизге. Ошондо натыйжа болбой койбойт. Башымда ушунчалык көп нерселер турат, аларды туура тизмектештирип айтып бере албай атам, ачыгын айтканда. Ошону түшүнүп коюңуздар. Негизи ар бир эле адамдын башы өзүнчө бир чоң кен, анын ичинен өтө көп нерселерди чыгарууга болот. Ошол катары мен дагы сиздерге өзүмдө бар болгон нерселерди чыгарган аракет кылып атам. Күндө жасап аткан иштериңизди, мисалы, эртең менен ойгонгондон тургандан баштап жатканга чейин кандай аракеттерге барып атасыз, эмнелерди жасап атасыз, кайсы нерсеге канча убактыңызды коротуп атасыз, 5 мүнөтпү, 10 мүнөтпү, 1 саатпы, 2 саатпы, ошол нерселерди бардыгын санап чыгыңыз жана аларды эмнеге кылып атасыз. Балким мунун кереги жоктур, кереги жоксуз жашооңуздан чыгарып коюшуңуз керек. Керек болсо көбүрөөк убакыт коротуш керек ошол нерсеге. Ушинтип өзүңүзгө ар кандай эксперименттерди жасай берсеңиз, буюрса зээригиштүү жашооңуз өзүнчө бир саякатка айланат. Негизинен айткым келгени ушул. Анан дагы чоң бир нерсеге жетишкиңиз келсе, майда бараттан аракет кыла бериң дедим. 80% аракет 20% гана натыйжаны берет. Ал эми наракта калган акырында аткарыла элек 20% аракет 80% натыйжаны берет. Айткым келгени, сиз бүгүн иштейсиз, эртең иштейсиз, бүрсүгүн иштейсиз, өз үстүңүздө аракеттерди кыла бересиз, бирок эч нерсе өзгөрбөй аткандай көрүнүшү мүмкүн. Бирок туруктуулук менен ошол аракеттерге бара бере турган болсоңуз, жумалар, айлар өтүп, буюрса сиздин жашооңузда албетте чоң өзгөрүүлөр пайда болот. Андыктан жалкоолонбоңуз, аракетте болуңуз, аракеттенүүгө өзүңүзгө маанилүү бир себептерди таап алыңыз.